Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, мен силерге кайгы менен кайрылып атам. Мына бүгүн бийлик законсуз түрдө конституцияны бузуп, мени колго алыш үчүн эптеп Атамбаевдин оозун жабыш үчүн бүгүн кирип келип куралчан өз элин атты. Биринчи резинке октор менен, аягында боевой октор менен да катышты. Болгондо дагы Атамбаевди кармаш үчүн, элди коркутуш үчүн спецназ Альфа антитеррор жөнөтүптүр. Биринчиден, бул абдан уят, кайгылуу нерсе. Экс-президент Атамбаев террорист эмес. Анын тегерегинде келген, чогулган эл дагы албетте террорист эмес. Мына бир тобу адаттагыдай 7:30 менен сүрөткө түшөйүн, селфи кылайын деп келишкен болчу. Бир топ эч кандай күнөөсүз жарандарыбыз жаракат алды. Албетте аягында кайран элибиз келип спецназды айдап чыкканда, аягында спецназдын да кээ бир аскерлери эми шоколаддан башка бир нерселерди жеди элден. Ачуусуна алдырган эл билесиңер кандай болот. Негизи бул абдан уят нерсе. Мен ушу акыркы айдын ичинде бир канча жолу айттым. Мен Батукаевдин иши боюнча кагаз түрүндө тийиштүү суроолордун баарына жооп берейин дедим. Керек болсо гезиттерге чыгаралык, сайттарга, керек болсо андай болбойт дегенден анда сыр кепилдик берип, жаланган МВД үчүн жазып берейин дедим. Анын үстүнө мени таң калтырып кайгыртканы ушу Батукаевдин ишинде эч кандай менин тарабыман коррупция жок. Аны Сооронбай Жээнбеков татнака билет. Өзүнө айтып берген. Кандай бети жоктук. Атамбаевдин оозун жабыш үчүн, чындыкты сүрөтпөш үчүн өз элин аттырыш бул абдан уят нерсе, ыплас нерсе. Бирок дагы бир жолу бийликке айтайын деп атам. Токтогула. Аягы жаман бүтөт. Токтогула. Кыргыз эли эч качан момдай адилетсиздикке чыдап, тизелеп жашабайт. Бир жыл ишенди, бир жарым жыл ишенди калктын баарына, азыр ишенбейт. Кыргыз эли, кыргыздар, көп улуттуу кыргыз эли бу койлор эмес, колхоздун койлору эмес. Тизелеп жашаганча кыргыздарга өлүм артык. Бир кандайдыр кланга, бир үй бүлөгө кыргыздар эч качан кул болбойт. Бийлик ошону ойлонуп, акылына келип, эч боло электе эсине келсе болот эле да. Бул аягы абдан жаман бүтөт. Нагы күч органдарынын офицерлерине да кайрылат элем. Өз элиңерди атпагыла. Силерге буйрук бергендер качып кетет. Силер катуу жооп берип каласыңар. Өз элиңерди атпагыла. Силер присяганы азыркы үй бүлөлүк режимге эмес, кыргыз элине бергенсиңер. Ошону унутпагыла. Анткени кыргыз эли эч качан тизелеп жашабайт. Башка элибизде. Башка эл. Анан менин дагы бир сөзүм. Айланайын кыргыз элим. Рахмат ушундай туруштук берип атканыңарга. Силер бар үчүн, Кудай колдогон үчүн мен да туруштук берип атам. Мен үчүн намысым жаныман артык.
мен үшін намысым жанаман артық. Бирок бийлик муну токтотуп, өз элин атканды токтотуп, өз эли менен көрүшкөндү токтотуп, акыл эсин жыйыш керек. Анткени болбосо абдан жаман бүткөн турат азыркы окуялар.